кыргыз мен улуу кыргыз бойдон келет калгым. Кыргыз улут кыран жигиттерге бай келген. Рас эле кыргыз болуп жаралган экем. Кылың гарып бирок кыргыз бойдон калган. Мен миң өлүп миң тирилген, мен ушундай калкмын. Батыр манас атам болгон, ал менин гана атам. Миң талашып миң кырылган, манас Кыргызстан чыккан. Бул видеонун дагы өнөктөшү Шаршеев жана өнөктөштөр деген компания, эгерде силерге бизнес план керек болсо же маркетингдик изилдөө керек болсо, анда ушул видеонун сүрөттөмөсүнө кирсеңиздер болот. Сүрөттөмөсү аркылуу шилтеме болот. Шилтеме менен кирип туруп буйругуңарды таштап кетсеңер болот. Негизи баштайлы жарыялы. 22 жылы мындай Кыргызстанда чоң ачылыш жана жабылыш оюндары болгон. Так ошондой эле 23 жылы оюндар сезонунун ачылышы толук чалган операциясы жарыяланат. Бул операциясынын сценарийине токтолуп кетсем, сценарийде жолугушкан аттар эгерде реалдуу турмушта болгон аттарга, тарыхта жана дүйнөдө болгон аттарга окшоп кетсе, бул бир гана окшоштук. Бүт мындай жазылган нерселер жалган жана сценарийдин максатына гана айтылган. Ошону эске алып коюңуздар. Толук чалган операциясы МФСП уюмдарынын террористтердин тарабынан барымтага алынган Air France самолетунун жүргүнчүлөрүн бошотуу жана өлкөнүн мыккачы диктатору фельдмаршал Ауди Ормин бийлигин кулатуу максатында Израилдин коргонуу армиясынын Сейрет Макал атайын бөлүктөрүнүн Ураган мамлекетинин аймагындагы аскердик рейди. Сценарий боюнча 21 апрелде МФСП уюмдарынын жоочулары Толь-Увефтен Парижге бараткан Air France компаниясынын Airbus A300B4-203 жүргүнчү учагын барымтага алышкан. Террористтер буйругу боюнча учак Ураганданын борборуна жакын жердеги Интибе аэропортуна конду. Жүргүнчүлөр жана учактын экипажы аэропорттун өлүм коркунучунда болчу. Жердеги чаңгылдыгындоо жана агенттердин айтымында барымтага алуу операциясы Ураганын башкаруучусу фельдмаршал Ауди Ормин жеке өзү жетектеген. Барымтага алынгандардын арасында диктаторго керектүү адамдар болушу мүмкүн. Алар ага массалык кыргын салуучу куралдарды жана жеткирүүчү куралын жасоого жардам беришет. Ошондой эле чагылдоо маалыматтар боюнча барымтага алуу алдында Ураганда менен дос өлкөлөр абдан коргонуу абадан коргонуу системасын жана аскердик базаны кайтарууну абдан күчөтүшкөн. Израиль өкмөтү ортомчу өлкөлөр аркылуу учурдагы кризистик кырдаалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу максатында дипломатиялык сүйлөшүүлөрүн жүргүзүүдө. Бирок Израиль өкмөтү Ауди Орминдин сөздөрүнө ишенбей, анын 20-кылында эң кызык, жийкеничтүү жана чектен чыккан диктаторлордун бири деп эсептейт. Сиз ушул сценарий кандай аяктарын 2023 жылынын оюндар сезонунун ачылышы тегерек чагылган операциясына катышуу аркылуу тиешелүү кандай аяктарын биле аласыздар. Датасы болжолдуу түрдө 23 апрель 2023 жылы. Скорпион полигону жайгашкан жери бул Токмок шаарында, калдыктадагы так жайгашкан жер ушул Google Map менен көрсөңүздөр болот. Оюнга кирүү алдын ала катталгандан гана кийин болот. Оюндун баасы 10 апрелге чейин катталуу менен 2000 сом, 10 апрелден кийин 3000 сом. Сезон ачылыш күнү машыгуу таласында төлөгүсү келгендер 500 сом төлөйт. Негизги уюштуруучунун уруксаты менен гана. 2023 жылдын 10 мартынан баштап схема боюнча каттоо, төлөө жана каттоо ыкмалар кошулат. Видеонун аягында мен ал жөнүндө айтып берем дагы бир сыйра. Чет мамлекеттин өкүлдөрү тамак ашка гана төлөшөт. Маанилүү эскертүү: аскердик формасы жок оюнчулар жана командалар катышууга болбойт. Бул спорттук шым, джинсы, футболка жана башка кийгендерге тиешелүү. Оюндун эрежелери. Оюн 23 апрелде саат 12ден саат 19:00 чейин болот. 12ден кечки 7ге чейин. Саат 6:30да таңкы ТЭЦтин каршысында глобус чогулуучу пунктка топтолобуз. 7:00 таң атпай чогулган пункттан чыгабыз. 8:30да каттоо жана курал жалактардын кубатынын ченөө болот. Көңүл буруңуздар, саат 10дон кийин оюнга кирүү жана катышуу мүмкүн эмес болот. 9:30да БТР жана спецназдар үчүн репетиция болот, авиациялык машыгуу болот. Бул оюнда авиациянын катышуусу күтүлүүдө. Уюштуруучулар гана катышат ага нерсеге. 10:30да бүт страйкболчулар плацка тизилет.
түзүмүн түзөт жана сценарийге куруу жана түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Брондолгон техниканын жана авиациянын астында жалпы сүрөткө түшүүгө уруксат берилет. 11:00-дө баштапкы орундарга чыгуу болот. Негизги тапшырмалар оюн башталганга чейин топторлордун командирлерине берилет. 12:00-дө оюн башталат. 30 минутага кечигүү же эрте баштоо мүмкүн. БТР колдоо менен оюндун биринчи этабынын башталышы болот. Ошол 15:00-дөн 16:00-га чейин түшкү тыныгуу болот. Аскер тактикалык оюндар федерациясы ыйгарган оюндук катышуучуларына берилген карталардагы штаб деген пунктунда түшкү тамак берилет. 16:00-дө оюндун экинчи этабы башталат. 19:00-дө оюндун аякталышы. Салтанаттуу тизилиш 23 апрелдин 19:30-да милдеттүү полигонду тазалап чыгуу жана оюндун бүтүшүн жарыялоо, тарап кетүү болот. Оюнга кирүү. Дүйнөдө болуп жаткан геосаясий татаал окуяларга байланыштуу оюндун уюштуруучулары жана аскердик тактикалык оюндар федерациясынын башкармачылыгы белгилүү чыр-чатакка катышкан тараптардын символикасын колдонууга, ошондой эле үгүттөө жана үгүт иштерине толугу менен тыюу салуу чечимин кабыл алды. Уюштуруучулардын көрсөтмөлөрүн провокацияларын жети барга албаган адамдар дароо оюндан чыгып, чыр-чатактын тараптары 1 жылдык мөөнөттө аскер тактикалык оюндар федерациясынын жетекчилигинин астында оюндардан чектетилет. Алардын бүт катышуучулар алдын ала каттоо боюнча гана катышса болот. Ошон үчүн ушуга аябай көңүл буруп коюлат. Оюн Кыргыз Республикасынын аскердик тактикалык оюндар федерациясынын эрежелери боюнча катуу тартипте өткөрүлөт жана жөнгө салынат. Тараптардын бөлүү түз боюнча жүргүзүлөт. Буго берилет атайын. Фельдмаршал Аудиормин башкаруусу астындагы ураганды армиянын жеке гвардиясы 45%ды түзөт. Чыгыш блок түрүндө катталган. Чыгыш блок бул деген чыгыш өлкөлөрүнүн камуфляждары. Йони Бетаньяхунун командачыларынын Израилдин коркон армиясынын Сейрет Маткаль 45% болот. Батыш блок формасына катталган. Бул деген Батыш НАТО тараптардын камуфляждарынын түсү колдонулат. Үчүнчү тарап бул МФСП топтордун жоокерлери 10% болот. Ал топко кайсы командалар катышаары уюштуруучулардын көрсөтмөсү боюнча болот. Уюштуруучулар катталгандардын санына жараша оюнчулардын тараптарга акыркы бөлүштүрүү укугун өзүнө калтырат. Уюштуруучулар сценарийге кичине өзгөртүүлөрдү жана толуктоорду киргизүү укугун өзүнө калтырат. Уюштуруучулар оюнун шарттарын жана сценарийдин канчалык деңгээлде окуганыңызды текшерүүгө укуктуу болот. Оюн учурларында оюнда ар бир тараптын командири болушу керек. Оюндун бардык маалыматы жана кошумча тапшырмалар уюштуруучулардын командири аркылуу өтөт. Жөнөкөй оюнчулар жана командирлер үчүн да туткунга жана күн алууга уруксат берилет. Кеминде 2 адам туткунга башка тараптын жоокерин алышы керек. Ар бир командир өз командасын калгандай бөлөт. Оюндан чыгып уюштуруучу деген колго жазуусу бар уюштуруучуларга сөз оюнчулар үчүн мыйзам, бардык талашуу жагдайлар уюштуруучуларга билдирилет. Оюн тараптарынын карама-каршы жак алган тапшырмалар жөнүндө эч нерсе билишпейт. Анткени ар бир тарап бири жөнүндө маалыматты албаш керек. Оюн колдонуучуларынын атайын каражаттар фейерверк, пиротехника колдонулат. Көңүл бургула оюн сертификат жок пиротехника каражаттары жана гранаталарды колдонууга тыюу салынат. Көңүл бургула чыныгы бронетехника колдонулганга байланыштуу максималдуу түрдө күн коюп этият болуңуздар. Оюнда механикалык ок магазиндерди гана колдонууга уруксат берилет. Бункердик системасы бар октуктарга бир кишиге бир эсеп менен ижарага алынган курал үчүн гана уруксат берилет. Механикалык ок магазиндер жүктөө оюнчулардын базасында гана уруксат берилет. Уюштуруучулардын атайын буйругу менен атайын бөлүнгөн пункттарда аны кылса болот. Камуфляж кийими жок оюнчуларга ойноого уруксат берилбейт. Көңүл буруңуздар, сезон ачылышы 2023 жылы полигондордун жашырундугуна байланыштуу көрүүчүлөр бар жоктугу жана каттоого уруксаттыгы тууралуу макулдаштырылган гана кийин киргизилет. Көрүүчүлөргө кабыл алуу баллистикалык көз айнек жана чагылдыруучу жилет менен гана жүргүзүлөт. Көңүл бургула массалык маалымат каражаттары өкүлдөрү кыймылдын атайын дайындалган уюштуруучулардын катуу көзөмөлүндө өз эрки менен
полигондо баса албайт. Мыктыланган күчтүү куралы бар оюнчулар атуу ылдамдыгын чегин билиши керек. Бул айрыкча кечки маалда атайын эске алынышы керек жана имараттардын ичинде. Байланыш душман каналдарды угууга катуу тыюу салынган. Шарттар аткарылбаса командага эскертүү берилет. Өлгөн оюнчулардын ою. Эми оюнда ок тийсе оюнчу өлгөн деп эсептелет. Атылып атайын орунга барып, ар бир 20 мүнөт сайын кайра тирилип оюнга кириңиз, эгерде ушундай оюнчу болсоңуз. Уюштуруучулардын көрсөтмөсү боюнча гана атылган оюнчулардын орду жана чыгуу убактысы өзгөрүлүшү мүмкүн. Оюнда жеңүү үчүн шарттар, ар бир аткарылган тапшырма үчүн упайлар берилет. Эң көп упай токтогон тарап оюндун жеңүүчүсү болот. Бул тема каттоо үчүн ачык. Сүйүү менен Аскер тактикалык оюндар федерациясы. Эми кичине төлөмдөр боюнча маалымат. Сезондун ачылышы каттоо ачылды. Кыргызстан Аскер тактикалык оюндар федерациясы 23-жылдын оюндар сезонунун ачылышы үчүн каттоону ачты. Оюнга катышуу баасы дагы бир жолу эскертип кетейин. 2023-жылдын 10 мартынан 10 апрелине чейин 2000 сом, 2023-жылдын 11 апрелинен 22 апрелине чейин 3000 сом, 2023-жылдын оюндар сезонунун ачылышы күнүнүн эгерде полигондо келип төлөйүн десеңиз 5000 сом. Негизги уюштуруучу уруксаты менен гана. Чет мамлекеттик арсов командаларынын өкүлдөрү 500 эле сом төлөйт. Бул деген тамак ашка эле төлөшөт. Оюн алар үчүн бекер. Төлөм төмөнкү эсептерге жүргүзүлөт. Optima Bank боюнча карта Visa 41 69 58 53 52 54 73 42 KEA реквизиттерине төлөсө болот. M-Bank Visa картасына 41 77 номери 4901 79 73 41 34 KEA деген аталышта инициалдарга ушул которулат. Ушул эки эсепке которсоңуздар болот. Согуштан башка катышуучулар, журналисттер, оюнга кирбеген фотографтар, видеооператорлор, командалык СММ адистери 500 сом төлөшөт. Уюштуруучунун уюштуруу комитетинин алардын катышуусуна уруксат алгандан кийин гана. Ошондой эле АТОФ, бул Аскер тактикалык оюндар федерациясы 22 жылга мүчөлүк акыларды чогултууну ачат. Бул жылдын баасы 5000 сом. Бул суммага АТОФ уюштурган негизги оюндарга катышуу кирет. Алардын саны 4төө болот. Сезондун ачылышы, жабылышы, ошондой эле түнкү жана жекшембилик оюндар. Бир команда болуп төлөсө, бир төлөм менен ылайыктуураак болот. Ушуну менен жарыя бүттү. Кошумча маалымат орус тилинде, кыргыз тилинде ушул биздин сайттан көрө аласыздар. Сайт бул FMTG KG жана Airsoft KG форумунда. Бүгүнкү ошол чыгаруушунун өнөктөшү Шаршеев жана өнөктөштөр компаниясы болду. Бизнес-план керек болсо, сүрөттөмөдө ушул видеонун сүрөттөмөсүнө кирип, шилтеме аркылуу буйрук таштап кетсеңиздер болот. Андай эмесе, урматтуу страйкболчулар, сиздерди ушул сезон ачылышында күтөбүз.